Рахмат, урматтуу депутаттар. Орын алсаңыздар. Урматтуу депутаттар, 2018 жылдын 25 апрелинде Кыргыз Республикасынын жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Абдылдаев Эрлан Бекешевич иш сапарына байланыштуу катыша алган эмес. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана жогорку кеңештин депутаттарын катышуусуна ант берүүгө тийиш. Андыктан ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Абдылдаев Эрлан Бекешевичти борбордук трибунага чакырамын. Келиңиз. Мен Абдылдаев Эрлан Бекешевич, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Эми урматтуу депутаттар, кайрылуу жасоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго сөз берилет. Урматтуу Дастан Артисбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү жана чакырылгандар, урматтуу мекендештерим, өлкөбүздүн стратегиялык багыттарын, коомубуз урунтуу маселелерин ортого салуу үчүн сиздерге кайрылууну чечтим. Акыркы жылдар өлкөнүн коомдук, саясий, экономикалык турмушундагы маанилүү өзгөрүүлөрдүн мезгили болду. Кыргызстанда жарандык, тынчтык жана саясий туруктуулук орноду. Социалдык, экономикалык тармактарда ири долбоорлор ишке ашырылууда. Энергия менен камсыздоо маселеси жакшырды. Эл аралык маанидеги стратегиялык жолдорду куруу улантылууда. Өлкөбүздүн экономикалык потенциалын жогорулатуу жана чоң рынокко чыгуу үчүн Евразия экономикалык биримдигине кирдик. Интеграцияны талабына жооп бере турган инфраструктуралык объекттер курулуп жатат. Өлкөнүн экспорттук потенциалы өсүүдө. Атамекендик ири долбоорлорду каржылоо багытында Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду иштеп жатат. Өлкөнүн коопсуздугун чындоо жана камсыз кылуу багытында куралдуу күчтөрдү реформалоонун концепциялык багыттары аныкталды. Руханий баалуулуктарды өнүктүрүү жаатында аракеттер жүрүп жатат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана диний чөйрөнү реформалоого, тарыхыбызды тактоого багытталган алгылыктуу иштер аткарылууда. Сот акыйкаттуулугун орнотуу жаатында аракеттер жасала баштады. Таза шайлоолорду камсыз кылууга өзгөчө маани берилди. Биометриканы пайдалануу менен добуш берүү процессин ачык айкын өткөрүүгө жол ачылды. Урматтуу мекендештерим, жогорудагы жетишкендерге карабастан өлкөнүн учурдагы абалы өзгөртүүлөргө муктаж. Анткени кечиктирбей чечүүнү талап кылган маселелер көбөйдү. Азыркы учурга анализ жасаганда Кыргызстандын төмөндөгүдөй объективдүү картинасын көрөбүз. Чейрек кылым аралыгында өлкөнүн экономикасы анчалык өнүгүү жана туруктуу өсүү темпине ээ боло албады. Региондордун ортосунда жана тармактардын арасында тыгыз экономикалык байланыштар орногон жок. Инвестициялар тартуу үчүн мыйзам жагынан жакшы нормалар жазылып, керектүү укуктук база түзүлгөн. Бирок өлкөбүздө инвестициялык климат талапка ылайык деңгээлде көтөрүлө албады.
Ачыгын айталы, биздеги коррупциянын дайынан көп инвестициялар башка өлкөлөргө бурулуп кетти. Рынок экономикасынын негизин түзгөн эки институт менчикти коргоо жана келишимди сактоо укугу толук камсыздалган жок. Рейдерликке жол ачкан учурлар болду. Коомубузда криминалдын баш көтөрүшүнө көз жумду мамиле жасалды. Мамлекеттик башкарууда тар чөйрөнүн экономикалык кызыкчылыгын коргоого жол берилген учурлар болду. Ушунун кесепетинен мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирилди. Коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик структуралар, сот жана укук коргоо органдары өздөрү адилет болбой жатканына жарандардын нааразычылыгы болуп келди. Бул маселелерди Коопсуздук кеңешинде, кийинчерээк соттордун реформалоо кеңешинде дагы көтөргөм. Бул багытта иштер башталды, бирок маселе курч бойдон калууда. Өлкөбүздө өтө зарыл маселе ички иштер органдарын реформалоо абдан кечигип жатат. Мыйзамсыз ишмерликтен пайда болгон акчалардын көлөмү чоңойду. Бюджет саясатты калктын басымдуу көпчүлүгү жашаган элеттин кызыкчылыгын арткы планда калтырып, региондорду өнүктүрүү маселесине актуалдуулугу жаралды. Салык жана бажы саясаты бул органдардын ачык айкын коррупциясыз иштөөсүн камсыз кыла алган жок. Ар кандай көмүскө схемалар мамлекеттик бюджетке залалын тийгизди. Алардын кесепети социалдык маселелерди чечүүгө кедерги болду. Энергетикадагы негизги фонддор эскирди. Системанын карызы өтө улуттуу өлчөмгө жетип олтурат. Бул тармакты башкарууда орун алган коррупциялык көрүнүштөр дагы эле жойула элек. Ыраттуу тариф саясаты ишке ашырылбай келет. Жарандарыбыздын билимге, илимге болгон муктаждыктарына, эмгек рыногунун талаптарына ылайык билим берүү системасын реформалоо муктаждыгы келип чыкты. Билимдин сапатын камсыз кылуу, жаштардын илимге кызыгуусун күчөтүү маселеси толук чечиле элек. Саламаттык сактоо багытында максат катары белгиленген айрым көрсөтүктөргө жеткен жокпуз. Энелердин жана балдардын өлүмү жогорку бойдон калды. Калкты дары-дармектер менен камсыздоону башкаруу жана каржылоо талаптагыдай болгон жок. Жарандарга мамлекеттик медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөн бойдон калды. Калкты социалдык жактан коргоодо ачык айкындыкты, даректиликтүү камсыз кыла албадык. Жөлөк пул алуучулардын категориясы өтө көп бойдон калды. Бардар жашаган адамдарга да жөлөк пул берилген учурлар жок эмес. Урматтуу депутаттар, жогоруда айтылган жагдайлар жаңы тарыхый өзгөрүүлөрдүн зарылдыгын шарттайт, жаңы милдеттерди коет. Азыр дал ушул учурда адилеттүү бийликти, ынтымактуу коомду түзө турган тарыхый мүмкүнчүлүк жаралды. Биз ушул шартты колдон чыгарбай, өлкөнү өнүктүрүү максатында жетишибиз керек. Ошондуктан бийликке байлык эмес, урпактардын урматына, алардын жаркын келечегин жаратууга умтулалы. Таза пейил менен адилет коомду куралы, жаштарыбыз энсеген мамлекетти түзөлү. Алар сыймыктануу менен жашай турган өлкөнүн келечегин түптөйлү. Ал кандай өлкө болушу керек? Коррупциядан арылган бийлик, адилеттүү сот, өнүккөн аймак, таза шайлоо, ынтымактуу коом, дени сак улут, сапаттуу билим, күчтүү рух, бакубат кыргыз мамлекети. Бул ар бирибиздин турмуштук миссиябыз, асыл максатыбыз. Президенттен тартып, жөнөкөй адамга, коомдун бардык катмарына чейин ушул милдетти жашообуздун негизи маңыз деп баалашыбыз зарыл. Алдыга койгон бул максаттарга элдин биримдиги жана бийликтин тазалыгы менен гана жете алабыз. Жогорку кеңеш, өкмөт жана сот бийлиги менен бирдикте жалпы коомчулуктун колдоосу болгондо гана ишке ашырабыз. Ошол максаттар, келечек пландар, ойлор менен бөлүшүү үчүн парламенттин трибунасы аркылуу жалпы мекендешериме кайрылгым келет. Кайрылып жатам. Урматтуу мекендештерим, жакынкы жылдары Кыргызстандын жаркын келечегин камсыз кылчу негизги максаттар катары төмөнкүлөрдү ишке ашыруу зарыл. Биринчиден, ар бир адамдын укугун сактаган мамлекетти
әркім өз құқығын сақталышына терең ішенген қоғамды құруға тиіспіз. Адам құқығын бұзам дегендерге аяусыз күрес жүргізген әділетті билікті түзу зарыл. Ал үшін шешкіндүү реформаларға барышыбыз керек. Алардың ең мәнілісі бұл сот реформасы. Бұл өлкөбүздүн келечегин жана жарандардын жакшылыгын өзгөртө турган реформа. Адилет коомду түптөй турган реформа. Биз үчүн 2019 жыл өзгөчө жыл болот. Коомдун жана мамлекеттин турмушундагы жаңы этап башталат. Сот реформасы коомду позитивдүү өзгөрүүлөргө алып келет. Бул жаңы өзгөрүүлөр дегенimiz соттук укуктук чөйрөнү тескей турган жаңы кодекстер жана мыйзамдар күчүнө кирет. Өлкөбүз ошол жаңы нормалар менен жашоону баштайт. Сотторду реформалоо боюнча кеңештин жакында өткөн жыйынында мамлекеттик органдарга ушул жылдын аягына чейин аткарыла турган иштер боюнча так тапшырмалар берилген. Үлгүрбөй калды деген шылтоо кабыл алынбайт. Бул реформаны саботаж кылгандарга катуу чаралар көрүлөт. Талап катуу болот. Баарыбыз ушул олуттуу бурулушка даяр болушубуз керек. Өкмөт бул ишке зарыл болгон каражатты бөлсүн, өлүгүн эсебинен үнөмдөбөйлү. Мамлекеттик органдар жаңы талапка ылайык окутуу жана башка тиешелүү даярдыктарды көрсүн. Жогорку сот судьялардын жаңы мыйзам нормаларын ишке ашырып, жаңы шартты иштөөсүн камсыз кылыш керек. Судьялар, прокурорлор, тергөөчүлөр, адвокаттар, милиция кызматкерлери 2019 жылдын 1-январынан баштап жаңы тартипти жана реалдуулуктун шартында иштөөгө милдеттүү. Бул реформалар эң оболу жарандын укугун коргоого үчүн жасалып жатат. Коомчулук колдон келген бардык көмөгүн көрсөтүшү зарыл. Өзгөчө басым менен белгилеп кетейин, жаңы кодекстерди жана мыйзамдарды ишке ашыруу формалдуу түрдө болбош керек. Кодекстерде камтылган концепция бурмаланбай, кынтыксыз ишке ашырылышы зарыл. Бул багытта дагы бир орчундуу милдет күч структураларын реформалоо ишке ашыруу. Ички иштер жана прокуратура органдарын, жаза аткаруу системасын, финансы полициясын жаңы укуктук нормаларын талабына ылайыктап өзгөртүү зарыл. Экинчиден, мамлекеттик башкаруунун адилеттигин, ачык айкындыгын орнотуу керек. Коррупция каршы күрөш, мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты бойдон калат. Антикоррупциялык күрөштүн логикалык жыйынтыгы катары бийликтин тазалыгына, чечимдерди кабыл алуунун ачыктыгына жетишибиз керек. Бул күрөштүн алгачкы натыйжасын мамлекеттик кызматтын, бизнестин, коомубуздун өзгөрө баштаганын элибиз өз көзү менен көрүп, жеке турмушуна сезиши зарыл. Антикоррупциялык күрөшкө жамынып алып, саясий атааңдаштардан өч алууга жол берилбейт. Бул күрөш эч качан саясий өнүттө болбойт. Ал мыйзам бузууларга, экономикалык кылмыштуулукка каршы жүргүзүлөт. Коррупция каршы күрөшкө тартылган күч структуралары өздөрү мыйзам бузуудан алыс болууга тийиш. Алардын ичинде мыйзамдуулукту сактоодон өткөн ыйык нерсе жок болушу керек. Бирок мыйзам бузган адам, ал ким экендигине карабастан, өзгөчө бюджетке кол салгандар сөзсүз түрдө жазаланууга тийиш. Кыныр иш 40 жылда билинет дейт элибиз. Бирок азыркы технологиялар заманында уурулук тез эле ашкере болот. Мамлекеттин укуругу узун, жооп берүүчү күнкелерине эч кимдин күмөнү болбосун. 1-июлдан баштап президенттин аппаратынын, өкмөттүн, жогорку кеңештин, сот жана укук коргоо органдарын декларацияларын текшерүү башталат. Бул коррупция каршы кадамдын олуттуу компоненти. Ар бир чиновник таманакы, маңдай тери менен тапкан кирешесине жараша жасаш керек. Жакындарына жазырып, мыйзамсыз байлыгын жашыргандардын чыгымдары ачык болуп, чиновниктин таза иштөөсүн камсыз кылуучу механизмдерди киргизүү зарыл. Анын үстүндө иштеп жатабыз. Мамлекеттик кызматкердин айлык акысы аны минималдуу керектөлөрүнө жетиши керек. Өкмөт жана парламент менен биргеликте каржы булактарын тааныктоо аркылуу этап менен айлык акыларды көтөрүү маселесин чечиш керек. Бардык тармактарда мындай муктаждыктар бар.
Урматтуу депутаттар, әділет, натыйжалуу башкаруу гана элдин колдоосуна ээ болот. Ошондуктан жалпы башкаруу системасын реформалоо зарыл. Азыркы учурда кесипкөй тажрыйбалуу адистердин танкычтыгы байкалууда. Квалификациясы жогору адистерди ишке тартуу зарыл. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кызматкерлер таза конкурс атаандаштык аркылуу келиши абзел. Тааныш билиштик аркылуу ишке орношууну жоюу бул реформанын негизги максаты. Кадрлар тандоонун эң таасирлүү рычагы мына ушул залда отургандардын бардыгыбыздын колубузда. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруучу бийлиги, сот бийлиги, аппарат президенттин, демек мамлекеттик органдарга таза кесипкөй кадрлардын келиши мына ушул залда отургандардын гана колунда. Биз кандай кадрлар сунуш кылсак, ошол кадрлар мамлекеттик келечегин иштеп берет. Мына өзгө көрүп атасыңар, кээде жаш кадрлар дагы ар кандай себептер менен кетип калган учурлар болот. Мына ошолордун баарын токтосуп, биз кадр маселесине буну аддан аяр мамиле кылышыбыз керек. Жакшы кадрларды сактаганды биз үйрөнүшүбүз керек. Жакыныбызды же таанышыбызды же тууганыбызды бирөөнүн ордуна коюп кой дегенди баардыгыбыз мына токтошубуз керек. Биз азыр ушул кадрдык маселеде бир аз мына аксап атабыз. Кадрлык саясатта профессионализм, башкы сапат, мыкты адистерди өстүрүп, кадрлардын улуттук резервин түзүү зарыл. Бул тапшырманы кадрлык кызматка тапшырма берилди, азыр иштеп атышат. Мамлекеттик органдардын ишин, ачыктыгын камсыз кылуучу технологияларды кеңири колдонобуз. Ошол максатта мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн басымдуу бөлүгүн электрондук форматка өткөрөбүз. Биз жакынкы келечекте информациялык коомду түзүүнү максат кылабыз. Ошон үчүн 2016 жылы информациялык технологиялар жана байланыш боюнча атайын комитет түзүлгөн. Анын алдында кылар иши абдан арбын. Түндүк электрондук системасы 2019 жылы толук кандуу ишке киргизиш керек. Ошону менен катар коопсуз шаар, коопсуз жол, долбоорлорун ишке ашырууну тездетүү зарыл. Бул үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Сот органдарын, прокуратуранын, министрликтердин жана ведомстволордун ишине ачык айкындыкты камсыз кыла турган технологиялар киргизилет. Билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык коргоо багыттан информатизациялоо, бажы жана салык чөйрөсүнө электрондук технологияларды терең киргизүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттары катары аныкталат. Ушуларды ишке ашырсак, өлкөдө чыныгы мына таза коом түзүлөт. Өлкөбүз таза болот. Коррупцияга каршы күрөш жана адилет, эффективдүү башкаруу системасы түзүү, урматтуу депутаттар, сиздердин колдооңуздарды дагы мына талап кылат. Баарына тегиз, адилет мамиле болмоюнча антикоррупциялык күрөш ийгиликке жетпейт. Азыр кайсы коррупционер кармаба, анын артынан депутаттын же кайсы бир саясий топтун ушул адамды бошотуп койсоңуз деген сураныстар мына түшүп жатат. Парламентте чечим кабыл алып туруп, анан кайрадан ушундай сунуштар түшүп жатат. Бул күрөш коомдун колдоосуна, жарандардын ан сезимдүүлүгүнө жана активдүү позициясына дагы өтө муктаж. Азыр ууру болсо да биздин бала деген ой менен ар бир айылдын баары тең кол топтоп бошотуп коюшу суранычы азыр бизге жөнөтүп жатышат. Анда кандай коррупция менен күрөш болот? Эгерде биз баарына тең коррупцияны бирден мамиле кылбасак, биздин бала жакшы, бизден бала жаман деген коррупцияга күрөштө болбойт. Ким мамлекетке, бюджетке зыян келтирсе, ал кимисине карабай, жооп бергенде жооп бере баштаганда, анан кийин токтой баштайт. Ошондо сезет ар бир чиновник, ар бир адам мамлекет кызматта иштеген. Мына ушуну биз антикоррупциялык күрөштү бардыгында бирдей тең болуш керек. Коррупцияга каршы күрөш жалпы элдик мүнөзгө ээ болуш керек. Урматтуу мекендештерим, уурулар байлыгында мыңчылкап жүрмөк тургай, коомдун жек көрүүсүн сезип, арабызда баса албай турган чөйрөнү түзүү керек. Бизнесмен өз эмгеги менен байыса, ал мактанып жүрүш керек. Мен өз эмгеги менен бизнес кылып,
мынандай үй салдым, мынандай машинамен жүрем деп. Уырлық қылған бюджетке зиян келтіріп, бюджеттен ұрдағандар, алар арабызда жүруден қорқыш керек. Ушундай біз қуан түшіміз керек. Мемлекеттің елдің рызқысын ұрдағандар, ертедір кештір, елдің рызқысын бәрі қайтарады. Және мен айттым, мемлекеттің құрғызын деп, ертегі кешіп бәрі қайтарады. Өкімет менен шынышыменен мұны атайын есеп ашты. Бұл есепке Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитеті, Башқы прокуратура, Ішкі істер министрлігі, экономика қылмыстарға қарсы күрешу бойынша мемлекеттік қызмат, коррупция қарсы күрештің жүрішінде өндірген ақшаны қотара басташады. Үшіншіден, региондарды өніктіру ішінің алғашқы натижасын елімізіне жақын арада сезіші зарыл. Біздің қоғамдың тамыры, тарихи көрінгісі айылда. Айыл қада салтыбыздың, тіліміздің, маданиятыбыздың, рухани дүниеміздің башаты. Өлкөбүздүн өнүгүүсү аймактарды өнүктүрүү аркылуу ишке ашат. Айылда заманбап жашоо шарттарынын болушуна, электиктердин билимге, ден соолукка, маданиятка жана кызматтык өсүүгө болгон муктаждыктарын канааттандырууга көмөк көрсөтүү зарыл. Бюджеттик саясатты региондорду өнүктүрүү максатына шайкеш келтирүү керек. Тышкы инвестицияларды жана гранттарды тартуу, аларды натыйжалуу пайдалануу абдан маанилүү. Парламент мен өкмөт жергиликтүү бийликтин укуктарын жана жоопкерчилигин кеңейткен мыйзамдардын пакетин кабыл алууга тийиш. Жергиликтүү бийлик башкаруунун реалдуу механизме ээ болушу өтө маанилүү. Ошондо өнүгүү болот. Ошондо алар дагы жоопкерчиликти алат. Өз милдеттерин аткара баштайт. Өкмөттүн күнүмдүк функцияларынан бөлүп, региондорду өнүктүрүү боюнча функцияларын өзүнчө тактоо максатка ылайыктуу. Төмөнкү долбоорлорду ишке ашырууну өкмөт өнүктүрүү милдеттери катары аныктоо зарыл. Калкты конуштарды тазасуу менен камсыз кылуу, республиканын аймактарын ирригациялоо, айыл жеринде кайра иштетүүчү ишканаларды куруу, 20 таяныч шаарларды өнүгүү точкаларын түптөө, ар бир айылды информатизациялоо, элиталык үрөн жана урук чарбаларын өнүктүрүү, өлкөнүн аймактарын газификациялоо, спортту жана сергек жашоону жайылтуу. Албетте, көптөн бери айтылып, бирок аткарылбай келаткан административдик территориялык реформаны ишке ашыруу актуалдуу. Аймактардын арасындагы диспропорциялар, жергиликтүү бийликтин өнүгүү функцияларын аткара албагандыгы бул реформанын зарылдыгын шарттайт. Эл тарабынан да, депутаттар тарабынан да бул реформаны жүргүзүүнүн ар кандай жолдору сунушталып келет. Менде дагы бул боюнча өзүмдүн ойлорум бар. Менин жарлыгым менен бардык бийлик бутактарынын өкүлдөрүнөн камтыган жумушчу топ түзүлөт. Жумушчу топ диккат анализ жүргүзүп, бул иштин жакшы жагында, тобокелчигинде объективдүү изилдеп чыгышы керек. Алдын ала кылчу иштер аткарылып, аймактарды өнүктүрүү пландары, өнүгүүгө локомотив болчу зоналар такталышы зарыл. Жумуш топтун иш жыйынтыгын жогорку кеңеште карап, талкуулап, чогуу чечим кабыл алууга тийишпиз. Менин президенттик ишмердигимдин алкагында бул маанилүү реформаны ишке ашырабыз. Бул реформанын эң негизги максаты элге ыңгайлуу шарт түзүп, мамлекеттик башкаруу вертикалын оптималдаштыруу. Төртүнчүдөн, өнүгүүгө негиз болчу улуттук долбоорлорду ишке ашырабыз. Рынок шартында инфраструктурага мамлекет өзгөчө көңүл бурушу керек. Кыргызстан автомобиль жана темир жолдорду курууга, электр жана байланыш түйүндөрүн жакшыртууга муктаж болуп турат. Булар өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттыруудагы негизги факторлорго кирет. Инфраструктуралар туңгуюктан чыгып, биз Кытайдан тартып, Евразиянын деңиз портторуна чейин жеткен транзит өлкө болуп калышыбыз зарыл. Ошондуктан Улуу Жибек жолунун алкагындагы эл аралык долбоорлорго активдүү катышабыз. Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө түрткү болуп, жарандардын жашоосун жакшы жагына өзгөртө турган орто жана узак мөөнөттүү инфраструктуралык долбоорлорго төмөнкүлөр кирет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, түндүк түштүк альтернатива жолу, Ысык көл айланма жол алкагы, Суу Самыр Талас Тараз жолу, Жалал-Абад маданият жолу, ички авиа каттамдарды калыбына келтирүү. Узак мөөнөттүгө
мөөнөттү ишке аша турган долбоордун ичинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча пландарга өзгөчө маани беребиз. Жакында Кытайга мамлекеттик визит менен барып келдим. Ушул долбоорду ишке ашырууга кызыктар өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр болуп жатат. Россия Федерациясы менен да бул теманы талкуулап, позицияларды такташып жатабыз. Урматтуу мекендештерим, жараткан берген өтө бай суу энергетикалык потенциалыбыз бар. Биз бул потенциалдын 10%-ын гана пайдаланып жатабыз. Келечекте экономика өнүгөт, энергетика болгон муктаждык өсөт, электр кубаттуулугун жетиштүү көлөмдө өндүрүү муктаждыгы пайда болот. Ошондуктан төмөнкү долбоорлорго өзгөчө көңүл буруу зарыл. Токтогул кесин модернизациялоо, Камбар-Ата 1 жана Камбар-Ата 2 жогорку нарын кестеринин каскады, Кара Keçи жылуулук электр станциясы, Касамин эл аралык долбооруна катышуу, кичи жана альтернативдик энергетика. Жеңил өнөр жайында биздин эл аралык атааңдашка туруштук бере ала турган потенциалыбыз бар. Бул тармакты колдоо боюнча активдүү иштерди 2016-жылы баштадык эле, бул уланышы керек. Текстиль жана тигүүчүлүк багытындагы технополисти курууга шарт түзүү зарыл. Азыркы учурда туризм өнүктүрүүнүн мааниси чоң. Туризм тармагы бир гана жайкы туризмге байлап койбостон, аны кеңейтип, жыл бою жүргүзүлө турган кирешелүү тармакка айландырууга толук негиз бар. Тоо-кен тармагындагы табигый артыкчылыгыбызды толук кандуу пайдалануу керек. Бул тармак кичи шаарлардын, айылдардын өнүгүшүнө, жерлерде жумуш орундарын көбөйтүүгө багытталышы керек. Тоо-кен чөйрөсүн өнүктүрүүгө бөгөт болуп жаткан көрүнүштөрдү жоюу зарыл. Экологиянын сакталуусу негизги талап болушу абзел. Баарыбызга маалым, бул иштер кээде саясатташып, инвестициялык климатка терс таасирин тийгизип жатат. Ошондуктан тиешелүү органдар инвестор менен бирге жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жеткиликтүү жүргүзүшү керек. Кен байлыктарды иштетүүнү, жергиликтүү элдин турмушун жана аймактардын инфраструктурасын жакшыртууга максималдуу багыттоо зарыл. Жалпы инвестициялык климатты жакшыртуу иши актуалдуу бойдон калууда. Инвесторлор үчүн эң негизгиси бийлик органдарынын тазалыгы, сот системасынын адилеттүүлүгү керек. Текшерүүчү органдардын бизнес ишине ыксыз киришүүсүн токтотуш керек. Алар жазалоочу эмес, өнөктөштүк функцияларын аткарууну көздөсө, бизнеске жакшы шарт түзүлөт. Негизи эле мамлекеттик кызматкер менен ишкердин ортосундагы коммуникациянын жаңы маданиятын калыптандыруу зарыл. Бизнеске тоскоол болуп, коррупциялык мотив менен ишкерлерге басым жасаган чиновниктер катуу жазага тартылууга тийиш. Деги эле бизнести муунтканды токтотуу керек. Ушуга жетип салсак, анда бизнеске жаңы дем, жаңы мүмкүнчүлүк беребиз. Салыкты тескөө ачык айкын, ар бир ишкер үчүн түшүнүүгө жеңил, аткарууга ыңгайлуу болууга тийиш. Салык төлөөчүлөр өз милдеттерин электрондук форматка аткара турган мүмкүнчүлүктү түзүү керек. Салык саясаты экономиканы көмүскөдөн чыгарууну жана инвестициялык өсүүнү камсыз кылышы зарыл. Евразиялык шартында бажы тармагын заманбап технологиялар менен жабдуу маселесин чечүүгө тийишпиз. Кыргызстанда бажы процедуралары ачык айкын, бизнеске ыңгайлуу болуп, кирешелердин толугу менен түшүшүн камсыз кылышы зарыл. Бажы саясатындагы негизги максатыбыз бул болуп, бажылык тескөөнүн антикоррупциялык моделин түзүү эсептелет. Бешинчиден, жарандарыбыздын ден соолугун коргоо, сапаттуу билим алуусун камсыздоо жана шартын жакшыртуу зарыл. Эл аралык өнөктөштөр менен чогуу медицина тармагындагы артыкчылыктуу багыттарды аныктаган жаңы улуттук программаны иштеп чыгып кабыл алуу зарыл. Сергек жашоону даңазалаган жаңы маданиятты калыптандыруу керек. Электрондук методдорду кеңири жайылтуу менен информациялык саламаттык сактоо системасын түзүү зарыл. Билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл бурулат.
адам капиталын өнүктүрүү, келечектеги эмгек рыногу талап кылган адистер даярдоо артыкчылыктуу багыт катары белгилениш керек. Ар бир мектепти интернет түйүнү кошууну тездетүү зарыл. Жашаган жерине карабастан адамдардын маалыматка жетүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Мектептерде жаңы технологияларды кеңири жайылтуу менен келечектин мектеби деген улуттук долбоорду ишке ашыруу керек. Жарандарыбыздын турак жайга болгон муктаждыгын канааттандыруу максатында мамлекеттик ипотека программа иштеп жатат. Бул менин ишимдеги артыкчылыктуу багыт бойдон кала берет. Ипотекалык программаны улантууну, анын ишин толук кандуу каржылоону өкмөт колго алышы керек. 6-дан 2020 жылы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо болот. Ушул маанилүү саясий учурга байланыштуу жеке көз карашымды мекендештериме дагы бир рет билдирип кетейин. Мен Кыргызстанда парламент демократия орношун көздөйм. Кыргызстанда авторитаризмди орнотуунун потенциалдык мүмкүнчүлүгүн жойуш керек деп эсептейм. Менин терең ишенимде кыргыз коомунун кыртысына жана табиятына парламенттик демократия туура келет. Бул мамлекеттин туруктуу өнүгүп, коомдук стабилдүүлүктүн бекем орношуна негиз болот. Акырындап ушул чоң саясий реформаны ишке ашыруу келечектеги максатыбыз. Бул максатка жетүү үчүн биринчи кезекте Жогорку Кеңеш өзү даяр болушу керек. Өлкөнүн келечегине, өсүп өнүгүшүнө, жарандарыбыздын жакшы жашоосуна жеткирүүчү багыттарды аныктап, өкмөт менен чогуу жоопкерчиликти моюнга алып иштөөсү зарыл. Келерки шайлоонун бардык этабын ачык, таза, адилеттүү өткөрүү керек. Добушту эсептөө этабындагы ачык айкындыкка жетише алдык. Үгүт учурунун адилеттүүлүгүн камсыздап, алдын ала добуш сатып алуу мүмкүнчүлүгүн жоюу зарыл. Бардык өзгөрүүлөр, тиешелүү мыйзам нормалары шайлоого 1 жыл калганга чейин кабыл алынып, оюн эрежелери так аныкталып, кийин өзгөрбөй туруктуу болушу зарыл. Мамлекеттик органдар бул милдеттерди аткарууга өтө кылдат, бийик жоопкерчилик менен даярданышы керек. Шайлоого катыша турган бардык партияларга бирдей шарт түзүлүп, ачык, анык саясий атаандаштыкты камсыздоого жетишибиз керек. Партиялар шайлоонун бардык этабында мыйзам нормаларын бузбай, саясий атаандаштыктын мыйзамдуу жолдорун гана колдонушу зарыл. Парламенттин сапаты партиялардын тизмесинин сапатынан көз каранды. Партиялардын баары дээрлик идеалдуу тизме түзүшөт. Бирок шайлоодон кийин тизмени партия жетекчилери өзгөртүп жибергенин билебиз. Шайлоочу добуш бергенден кийин депутатка талапкерлердин партиялык тизмеси мыйзамга жараша өзгөрүүсүз калууга тийиш. Депутаттык мандатты алуу кезеги партиянын лидерин эмес, шайлоочулардын элдин тандоосу менен аңтыларын камсыз кылуу керек. 7-ден тышкы саясаттын артыкчылыктуу багыттары Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого, элибиздин турмушун жакшыртуу, коомубуздун ар бир жарандын коопсуздугун камсыз кылуу, өлкөбүздү өнүктүрүү максаттары менен аныкталат. Жакынкы коңшу мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркменстан менен достук жана бир туугандык мамилелерди чындоо биздин жарандарыбыздын турмушуна оң таасирин тийгизет. Бул жагдайды тышкы саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары баалайбыз. Узак мезгилдерден чыныгысынан өткөн достук мамилебиз, чогуу тарыхый тагдырыбыз бириктирип турган союздашыбыз жана стратегиялык өнөктөшүбүз Россия менен ар тараптуу мамилелерди өнүктүрүү, тышкы саясаттагы өзгөрүүсүз сакталчу приоритетибиз бойдон калат. Жакынкы коңшубуз Кытай Республикасы менен болгон мамилебизди стратегиялык деңгээлге көтөрдүк. Кытай менен кызматташуу аркылуу экономикасынын өнүгүшүнө технологиялык жаңыланууга жетишүү керек. Туркия, Япония, Корея, АКШ, Европа бириндигине кирген мамлекеттер жана араб өлкөлөрү менен эки жана көп тараптуу жакшы мамилелерди өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Евразеске мүчө мамлекет катары чоң рынокко экспорт жасоо мүмкүнчүлүгүн максималдуу пайдаланышыбыз зарыл. Өлкөнүн транзиттик жана өндүрүш потенциалын өстүрөбүз. Ошол учурда интеграциялык механизмдерди биздин мигранттарыбыздын кызыкчылыгын коргоонун прагматикалык куралы катары пайдалануу керек.
тийиштүү мамлекеттик органдар чет өлкөлөрдө эмгектенген ар бир жараныбызга укуктук шарт түзүп берүүдөгү бардык күч аракеттерин жумшоого тийиш. Бул биримдикке өлкөбүздү интеграциялоо приоритеттүү багыт бойдон калат. Шанхай кызматташтык уюму, жааматтык коопсуздук келишим уюмдарындагы мүчөлүгүбүз биринчи кезекте Кыргызстандын улуттук коопсуздугун, чек араларыбыздын кол тийбестигин, терроризм коркунучун жоюуну камсыз кылуу максаттарын көздөйт. Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, жыйынтыктап айтарым, аткара турган ишибиздин эң негизги багыты бул коомубуздун ынтымагы, биримдиги. Өлкөдөгү саясий туруктуулук көздүн карегиндей сактоо, туруктуу өлкө гана инвестиция келет, ынтымактуу өлкө гана натыйжалуу өнүгө алат. Коомдогу биримдикти күчөтүү баарыбыздын көңүлүбүздүн борборунда болушу зарыл. Азыр өз кызыкчылыгын көздөп, коомубузга бөлүнүп, жарылынын өрөөнүн себип аракет кылгандар бар. Аларга акыл парасат менен мамиле жасап, тынчтыкты баарынан жогору коюуга тийишпиз. Коомубуздун бардык катмарлары биргелешип, бир эл, бир өлкө катары аракет кылышыбыз зарыл. Улутубузга, тилибизге, динибизге, жашаган жерибизге, саясий көз караштарыбызга карабай, баарыбыз тең мен кыргызстандыкмын деген күчтүү жарандык сезим менен жашоого милдеттүүбүз. Урматтуу депутаттар, азыр айтылбай калган багыттарыбызды, Кыргызстанды 2040 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясын караганда талкуулайбыз. Анын алкагында 2018-2023 жылдары аткарыла турган ири иштерди, бардык тармактардын артыкчылыктуу багыттарын аныктайбыз. Стратегиянын долбоорун өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында жакында карайбыз. Кадырман калайык журтум, ата-бабаларыбыз бизге сүйүктүү мекенибизди, ажайып кооп жерибизди, уюткулуу кайталангыс маданиятыбызды жана түпкүлүктүү каада салтыбызды мураска калтырды. Азыр ошол улуу эл, улуу журттун мураскери катары урпактардын келечегине арналган асыл максаттарды ишке ашыруу зарыл. Кыргызстаныбызды көздүн карегиндей сактоо жана күч кубатын арттыруу, өнүктүрүү, бай жана бакубат өлкө айландыруу биздин ыйык парзыбыз. Кыргызстаныбызды, ар бир жараныбызды жараткан Кудай өзү колдосун. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизди Жогорку Кеңештин депутаттарынын атынан жана өзүмдүн атынан бүгүнкү биздин жыйыныбызга катышып келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билгизебиз. Мамлекетибизди дайыма жакшылыктар, ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат сизге. Рахмат, урматтуу Дастайшпес, урматтуу депутаттар, мына эми бир жумадан кийин 1-июлдан ишиңерди аяктап, шайлоочулар менен жолугушка чыгасыздар. Жакшы жолугуп, 1-сентябрга күчкө толуп, чогуу бүгүнкү айтылган сөздөрдү шайлоочулар менен жолукканда аерден сунуштар айтылат, көп маселелер коюлат. Ошого ишке ашырганга чогуу иштейли. Чоң рахмат, эсен аман жолукканга чейин. Чоң рахмат.